Андан кийин дагы бир сүрөт. Эми ошондой эле абал. Ыхластуу болуп амал кылдың. Амалың бүттүң. Мисалы үчүн түнү туруп тахажжуд окудуң. Ыхластуу болуп, Аллах Таала жалбарып окудуң. Бирок эртеси күнү күндө жаныңда жүргөн досуң бар. Ошого эле айткың келип атат ошону. Аны кантип айтат? Карасаң мына негизи тахажжуддун пайдалары көп экен да. Окусаң мын сон болот экенсиң, мындай болот экенсиң. Анан кечинде мен туруп окуп көрдүм да, ошону мындай кылдым деп. Кыскасы, билинтирбей мактануу да мына жерде анда. Байкатпай мактануу. Ошондой кылып айткан болсо дейт да. Ошондой кылып айткан болсо, ошондо дагы бузулабы, бузулбайбы деп коет. Буну рия эмес, бул рия эмес. Буну тасми' деп айтышат. Мындайча айтканда, угузуу кылган амалдарын башкаларга угузуу. Ушул амал бузабы, бузбайбы дегенде, бул да алымдардын арасында талаштуу маселе. Кээ бир алымдар бул рия сыяктуу эле бузат дейт. Анан хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Мен самма, мен раа раа бих, ва мен самма самма бих." Кимде ким рия үчүн кылган болсо, Аллах Таала анын эмне кыяматта анын жүзүн ачып коет дейт да. Ошондой эле кимде ким ушу самма деген мактанып кылган амалдарын эме кылган болсо, Аллах Таала аны кыяматта ошо жүзүн ачып коет, кылган нерселерин башка жагынчы. Ушул хадис негизинде бул дагы кээ бир эмелер алымдар бузат деген. Кыскасы, бузат десең да, бузбайт десең да жакшы эмес да. Бул айтпаган негизи жакшы. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан башка хадисте келет: "Ва аузу бика мин суммати ва рия." Мен сенден не бул дуада пана тилейм, ошо адамдарга мактанып, бир амалымды мактануудан жана рия кылып коюудан дейт да. Түшүнүктүбү?